Assalamu alaikum ustaz, amansızbı? Kudayga şu. Ustaz, kasır namazı kanday okulat, Oş şаарынан Бишкекке 1 ayga dep niyet kılıp kelgen bizde. Maşallah. Hoş geldiniz. Kasır namazı Allah Taala bizge ruhsat bergen şeriat. 4 reketlik namazlardı 2 reket kılıp okuyuz. Şam'dı toluk boydan okuyuz. Sebebi 3 rekette. Vitir vacipti toluk boydan okuyuz. Sünnetlerdi toluk boydan okuyuz saparda. Az şunday sözler tarqap atadi. Saparda sünnetni okuvaş sünnetti. Çok. Sünnet kaltırlaydı. Sünnet kalmaydı. Bizde Hanafi mazhabda sünnet saparda da okulan. Bu 4 reketlik namazlar 2 rekette okulan. Masafası kanday, aralığı. Alımlar Kengешinde berilgen fatva boyunca 120 kilometr. 120 kilometrге saparga çıkıp atsanız, özünüz yaşagan ayılдын çeginden çıkkandan keyin musafir bolуп эсептелинесиз. Үйүңүздөн çıkkандай эмес. Misal üчүн Бишкектен ise аэропортко кетип атасыз. O aeroportқа жетейин деп Бишкек бүттү деп чыгабы? O жерге барганда siz Бишкектен чыктыңыз. Башкача айтканда мынтип кеттиңиз да, үйдөн эртең менен саат 9-да чыктыңыз, пешинде Гоголе Москвага келип калдыңыз. Сапарга кеттиңиз, сумкаларыңыз менен аэропортко кеттиңиз. Гоголе Москвадан түшүп туруп, намазды касыр окуйсуз, толук окуйсуз. Сиз сапарга чыкканыңыз менен өзүңүз жашаган чектен чыга элексиз. Бишкек бүттү деген чыккандан кийин болду, мажаны касыр окусаңыз болот. О жолдо Байыми, Саид Байыми салган мешит бар го, аэропорттун жолунда. Ошол жерге барып окусаңыз, мени касыр окуй бересиз. Эми Алымдар Кеңешинин чыгарган чечимине ылайык 120 километр. Бирок 90 километрден нар жагына касыр намаз окуса болот деп бүтүндөй Ханафи алымдар фатва берген. Кыргызстанда гана 120 километр деп берилип калды. Мүмкүн бул фатваны да бир сире карап чыгышы керек деп ойлойм иншалла. Анан бул киши Оштон Бишкекке келиппи, 1 ай тура турган болсо, демек кайсыл жерге барып жашаганда 15 күн жана андан көбүрөөк турууну ниет кылган болсо, барган күндөн баштап намазын толук окуп баштайт. 15 күн жана андан көп. 14 күн болсо касыр окуйт. 15 күн турушты ниет кылып, болду толук окуйсуң. 15 күндөн нар жагы чексиз, канча болсо дагы